Akın. Ушунча азыр соңку сөздү сүйлөдүм мен. Бүгүн комиссиянын түштөн кийинки жыйынында баш прокурор өзү келип баягы 323 берене туура эмес экен, туура эмес коюлуп, биз аны 338 беренеге кайра кайтарылып деп, анан бул жөнөкөй маселе эмес да, чыккынчы деген беренени коюп алып, бир ай бою баардык жерден какшатып сүйлөтүп, анан бүгүн жок, ал күнөө жок экен, кызмат абалынан кыянаттык пайдалануу деген беренеге алмаштырдык. Кандай деген сөз? Адамдын тагдыры. Менин да бир туугандарым бар, тууган урук жора жолдоштор бар, чет өлкөдөгү жолдоштор бар. Алар эмне деп ойлойт ушуну? Измена Родина деген бул кандай нерсе? Мен ушуну айттым, ушул мезгилге чейин мен бир гана нерсемди баа тутуп келдим, бул менин фамилиям, бул менин атым. Туура. Бул өлкөдөн бир калем менчиктештирбеген, бир завод албаган, бир кирпич албаган кишини келип туруп ушундай дегениңер өмүр бою эл, жер, улут деп жүргөн кишиге ушундай күнөө такканыңар адамдын акылына туура келбейт. Болгондо да ар жерден ар бир бүгүн дагы 24 кейжиден атайын жасалма ошол макаланы жарыялаттым. Ошондуктан бүгүн жогорку кеңештин депутаттары биздин кесиптештерге ыраазычылык билдирем, абдан катуу принципиалдуу болгонун көрсөтүштү. Молодец. Рахмат. Ошол комиссиянын жыйыны болуп атканда генерал Исаковго ыраазычылык билдирем. Мына ушул киши келип ар бир нерсени текчесине коюп бергенден кийин комиссиянын пикири дагы түп тамырынан өзгөрдү. Башка. Рахмат. Такыр башка, анан эми комиссиянын тыянагы чыккан жок. Дагы биздин мыйзам боюнча 10 мартка чейин убактысы бар. Депутаттардын баары айтты, эмнеге бул шаштырып эле бүгүн эле улам. Ушу кечке калтырып маселени бүгүн чечиш керек болуп атат деген суроолорду койду, бирок эч кандай жооп болбогондон ошол комиссияны дагы 10 мартка чейин дагы бир жолу кылдат карап иштеп, анан конкреттүү тыянак менен чыгыш жөнүндө тапшырма берип, ошол менен карадык. Ушул кыскача. Жакшы, ийгилик жакшы. Президент мырза өзү бир эмес бир нече жолу сизди чыккынчылыкта айыптабады. Эми ошого кандайдыр статья өзгөргөндөн кийин кандайдыр немелер болобу? Эми аны билбейм. Мен азыр ким кандай деп айтты, кандай багыттарды берди, кандай атады, аягына чейин чыгалы көрөбүз. Мына ошол берененин өзүн алмаштыруунун өзү эми караш керек да. Исмаил Исаковго бир раз сөз берсек. Дагы эсептин болобу? Ассалам алейкум. Сагындык. Урматтуу Атакан Кирсанбаевдин тарапташтары. Мен азыр жанында туруп айтсам, кээ ушул атайын колдоп жалганды айтты деген ой пикир тарап кетип чыктым ал да. Адилеттүүлүк үчүн мен келдим. Алла разы болсун. Рахмат. Бүгүн укуктук шерменде болуп аткандыгы үчүн келдим. Бүгүн эч бир күнөөсү жок. Кыпында бир нерсе жасабаган адамды ушунча күндөн бери каралап аткандыгы үчүн ой, мына чындык мынандай деп айтып коеюн деп келдим. Ушу депутаттарга чоң рахмат. Мен туруп, бирок мына жыйында укпай коюшту. Эмне үчүн? Азыр башкача кылып атат да. Көптөрү түшүнбөй, себеп дегенде окубайт да, мына материалдарды окубайт экен да. Мен ошону эки фактты айтып коеюн. Атакан Кирсанбаев бир дагы жерде жер берүү боюнча, алмаштыруу боюнча, сатуу боюнча колду койгон эмес. Болгону мурунку ошо Чудиновдун токтомдорун аныктагыла, тактагыла, белгиленген мөөнөттө бизге ошону айткыла деп гана эки протокол кол койгон. Мына ошон үчүн иш козгоп, ушундай деңгээлге чыгарып туруп аткан бүгүн шермендечилик. Бүгүн эмне кылышыбыз керек?
Бүгін бірігішіміз керек. Бірігеміз. Керек. Бүгін не болып жатады мына Россия тарапта, Украина тарапта, дүйнө тарапта не болып жатады. Шунда қырдаалда біз қайтып қырғыздар бірігіп тұрып, қантып қиыншылықтардан шығабыз. Қантып бірігіміз кім баш десе ошолорду угабыз. Қантып елдің ақшасын көбейтебіз. Қантып пенсиясын көбейтебіз. Қантып жұмыс орнын түзөбүз деген маселенин ордуна біз башкача душман издеп атканыбыз мени өкүндүрөт да. Мына ошол негизинде мен ойлойм, Кудай буйруса, экинчи каралашында мени чакырышат. Мен болгондорун тизмелеп айтып берем. Ошондо булардын ойлору совсем башка кетет. Себеп дегенде ал протокол кол койгон адамдар бийликтин жанында жүрүшат. Биринчи, экинчи ал протокол мен тараптан жокко чыгарылган. Себеп дегенде ал кыргыздын кызыкчылары жооп берген эмес. Ал жерде өтө опасный нерселер жазылган. Мен ошону атайын маалымат катары айткан жок элем. Себеп дегенде эки тараптык эмеге катнашка зыян залалын тийгизип калат деп. Бүгүн айтканга мен мажбур болдум. Себеп дегенде чындык чыгыш керек. Ошол негизинде буйрса дагы интервью берем. Ошонун баарын таратасыңар, элге угузасыңар, ар бирин маани берип туруп карап уксаңар, ошондо өзүңөр түшүнөсүңөр. Эл дагы түшүнөт. Мына эң негизги күнөөсүңдө күнөөсү жок кайтып ошолорду тактап тезирээк бергиле. Аткаргыла өзүңөрдүн милдетиңерди деген адамдарды кайтып алакан көтөргөн ордуна биз эмне кылып атабыз? Биз эми душман кылган бул болбойт деп. Мындай мыйзам жок деп. Анан башка аткара турган иштерге ошол негизинде мен ойлойм, мына силерге да бир жагынан абдан ыраазы, колдоп турганыңарга мен да айттым эле, эгер чыксак жок деген бир сөз айтып коеюн. Рахмат. Бұл эми тарих, Кудай өзү колдосун. Кудай колдосун. Биригебиз. Рахмат. Абай. Аман болуңуз. Аяққа ұрасыңыз. Урматтуу мекендештер, өзүңүздөр уктуңуздар баарын депутаттык комиссиянын мөөнөтү кайрадан узарылып, Адакан Кинсонбаевичка коюлуп аткан берене өзгөртүлүп, буга чейин чыккынчылык